Таңкы саат 5:30 жокерлердин күнү дал ушинтип башталат. 45 секунд ичинде кийинип, көнүгүүлөрдү жасоо үчүн сыртка жөнөшөт. Ротадан өтсүм ага кел. Ротаны эртемекине тургузгула. Рота, тургула. Рота, тургула. Mekenimin jigitleri, mekenimin jigitleri, mekenimin jigitleri, mekenimin jigitleri. Ağayni bulutun menin kırgızleri, kenin alatonu mekendegen tutup ada juktun özkanı tökse da saklap kelgen iltimat jana dostluktu ötüp alagan nezelterden narbat tarixin ruhun çıgarbağınan sezimber egemen elimen çıgıp tanılgan ötü köp bizden çıgan insanlar işmerdiliginin üzerün görüp halimin menen barın bağırsan çekeden egerde aytıp başlasan degele tükönböy bizdin batırlar tarixtin barıklarında türbölü köşmesiz kaltırgan günön barın tüm küröktön manısaltıday eç bir öjök köküröktügü et jüröktü elindeginde kültüzön çok başka elden tabılgı ser jürök bizdin batırlar. Өзүңүздөр көргөндөй жокерлер дагы даяр болушту. Азыр таңкы көнүгүүлөрдү жасоо үчүн сыртка жөнөшөт. Түзүн, түстүр. 3-чү сот 2-чү бөлүмчө ордунда калгандар болмосо о. Адам, да. Емелерді толық контролирую. Түзден, рай, түзден, үстор, алын өзі, үр. Хит, Patriot jigitler gele jada tek turup alar үчүн ыйыкалар үчүн улуу ката мекен ата журт деген жетеду банжерден биримдикте бекем алар элине жерине жан берен алар чын жүрөктөн терең ант берен алар бирине туугандай Ата мекенди көздүн карегиндей сактоо бул ыйык милдет. Дал ушул ыйык милдетти аркалап элдин тынч эс алуусун камсыздап келген бул аскер кызматкерлери. Өзүңүздөр көргөндөй аскер кызматкерлери таңкы көнүгүүлөрдү жасап жатышат. Биз азыр жазаларды аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментине келдик. Жокерлердин бир күндүк жашоосун чагылдырып беребиз. Ал эми азыр мен жокерлер менен кошо көнүгүүлөрдү жасаймын. Mekenine kıyıt, çınırı patriot Alarının kanı sık çürüğü Bolu çigitler er çürük Alar ki patriot, el içerin suyut Albette patriot, mekenine kıyıt Çınırı patriot Alarının kanı sık çürüğü Bolu ermestir Harber akan teri, tekege tes al Elimden er öl eri Çürüğünde ot dal olun on nemi Eli üçün ceri, mekenin endemi Keregine cara, açalga tik kara Harber aytkan söz sen үчүн dem болсун. Saat 6:30 өзүңүздөр көргөндөй жокерлер эртеменки тамактарын ичип жатышат. Тамаңар таттуу болсун. Жок, рахмат. Атың ким? Атым Ажил. Тамаң таттуу болсун. Кел, канча болду бул жакка келгениңе, ошол боюнча айтып берсе. Буюрса 4 ай болуп калды, былтыр жазында келдик. Көнүп калдыңбы? Көнүшүп калдык, жакшы шүгүр. Баягы ата-эненин алдында ата-эненин каалаган тамагын жеген башка да адам бул жакта кандай жагып атабы? Режимине көндүңбү деги эле? Ата-эненин тамагы баары өзгөчө болот экен. Бирок бияка келдик, бул тамакка деле көндүк. Азыркы учурда аскер тамак аштарда аябай оңолуп, аябай жакшы болуп калган. Ар күнү ар кандай тамак жейбиз. Меню постоянно алмашат. Тамактан да жабайсың. Жейсиң, өтө даамдуу, өтө качествосу жакшы болуп калган. Баары жакшы. Тамаң таттуу болсун да. Сенин атыңар ким? Менин атым Эмирхан. Канча болду келгениңе? Келгениме 2 ай 8 күндө болуп калды. Жагып атабы, көнүп калдыңбы? Ооба, айыл ошон тамак айыл ошон стандарттуу. Кусаң тоёт. Келип калдың, кыялың деле. Ар бир мырзанын милдети. Ар бир мырзанын милдети чынын айтканда. Бияка армияга келгенде өзүңдү патриот болгондо ийиниңе жүктөлгөн жоопкерчиликти
Алгандан кийин биякта армияга чейинки бала кербе жок. Уже мындай жашоо турмушка даярдап, сени бышыктап, ошо армия сага жолуңду ачып бериши деген нерсе бар да. Күчү бар. Ар дайым ушинтип эле элдин мындай тынчтыкты көздүн карайында сактап жүрөр эле, анда тамагыңар татып болсун. Жигит асман астында, мен турам жектин жанында. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн-түн чек ара. Куралды колго кармап, антымды бекем сактап, кайтарам күн-түн чек ара. Карыйым сенсиң мекеним, кайраты күчтүү жигитмин. Четтен дагы бекем болуп, жоокериң турса коруп, душманың турсун сестенип. Чептен дагы бекем болуп, жоокериң турса коруп, душманың турсун сестенип. Сага гана тагылгандай, сымбатың сымбат сенин гауһардай. Тартынып сөз айтылган тайманамын, сырым бар түшүп кетчү чагылгандай. Сурмаларың көзүнүн сурмаларың, куйкаладың жүрөктү куйкаладың. Кыйнап жүрөк таябай кыйнап жүрөк, сезимимди айтырбай тойбаганың. Сурмаларың көзүңдөн сурмаларың, куйкаладың жүрөктү куйкаладың. Арбалып, диярың азарланып, муңканып ырыдадым, булбул кушкан айланып. Кыйноо салган кылыбың кызгалдактай буралып, күн кечке созолмогон көкүк болуп үн салып, үн салып үн салып үн салып. Капыстан көрдүм карындаш, өзүңдөй мага табылбас. Жактырып жүрөм өзүңдү, сен үчүн азыр жүрөк мас. Мен өзүң сондун карындаш, издесем сендей табылбас. Сүйүп бир калдым өзүңдү, сен үчүн жүрөк күндө мас. Ай белең, жакырын билем менен, адырлап сыйлап келемин. Ак сүттү акташ кыйын болуп, ушулар сизге белегим, ушулар сизге белегим. Энекем менин байлыгым, кечпеңиз суусун кайгынын. Алып барам сизге ак жолу, колума тийсе айлыгым. Колума тийсе айлыгым, колума тийсе айлыгым. Сагыныч гүлүн кечеми, сиз үчүн барын жеңеми. Мөрөктүн суусун таба алсам, апаке сизге белегим. Жанымда Нуртай аттуу жоокер турат. Бул жоокердин өзгөчөлүгү өзү ыр жазат жана ырдайт. Өзүң тааныштыра кетсең? Сержант Мелсов, бөлүмчө командири болом. Биз боевой служба жарашыктуу, биз күнүгө СИЗО жана айыпталуучулар менен жүргөндө биз балдар менен чыгармачылык менен алек болобуз. То есть музыка жазып, өзүбүз ырдап, өзүбүзгө көңүлүбүздү көтөрөбүз. Мындан бир нече убакыт мурун биз өз балдар менен музыка жазганбыз, Байланам деген ыр. Ошону сизге өзүңөр жаздыңар, өз жазганбыз полностью отделение менен. Ошону сизге ырдап беребиз.
саат 7-ден өтүп калды. Азыр шаардагы райондук сотторго барышат. Келиңиз ошол боюнча кененирээк айтып берсеңиз. Атыңыз ким? Менин атым Наргиза. Азыр бул жигиттер 3 райондук сотко барышат. Ошол жака барыш үчүн биринчи куралды октойбуз. Октогондо ушул жактан ушул жайдан октойбуз. Андан кийин азыр атайын тактикалык шарт чыгып барабыз. Ал жактан нуска сабактарын өтүп, андан ары кароолдорго көзөмөтөбүз, узатып коебуз балдарды. Азыр куралдарды даярдап атышат. Азыр куралдарды октоп даярдап атышат. Азыр атайын тактикалык шартчасына жиберебиз. Анан ошол жактан нуска сабактарын атайын өтөбүз, даярдыктарды көргөзөбүз. Ошо нуска сабактарын өткөндөн кийин анан өз автоунааларына чыгып, райондук сотторго жол тартышат. Мен өзүм тааныштар кетсем, ошо Кайта жер департаментинин 1-саптык батальонунда 1-ротанын саркери Улук Жанан Дүйшеев. Азыркы учурда өзүңүздөр да күбө болгондой, жоокерлер эртең мененки бөлүштү бүткөндөн соң эртең мененки тамактануудан кийин кызмат алдында бизде күжүрмө эсеп деген бар. Күжүрмө эсеп кандай? Күжүрмө эсеп ошо жоокер эртең мененки буйрук алгандан баштап кечки кызмат аяктаганга чейин кандай кызмат кылат, эмне кылат, кандай акыбалда, кандай курч окуя болуп кетсе эмне иш кылат, кандай кызмат кылат, бардыгы ошо азыркы учурда өзүңүздөр бөлүштүрүп алат. Биринчи очередь биздики баягы СИЗОдон номер 1-төргө абагынан сотторго камсыз кылабыз. Айдан соттолуп баягы сурок алгандар бар, бошоп кеткендер бар. Сурок алгандарды 4-5 күндөрү сот мекемеси СИЗО бирден төргө мекемелерине ташыйбыз, камсыз кылабыз. Сол жоокерлердин 1 жылдык кызматы ошо менен өтөт. Өзүңүздөр көргөндөй аскерлерге түшүндүрүү иштери жүрдү. Бул унаалар менен райондук сотторго барышат азыр. Мына өзүңүздөр көргөндөй жоокерлердин дагы 1 күндүк жашоосун чагылдырдык. Ал менен турлай эле өзгөчө таланттарына дагы күбө болдук. Биздин аскерлерибиз бар, мекенибиз ар дайым тынчтыкта сакталып турат.